Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде алифбе сабагы. Айлана теребел салтанат. Мына эми сабагыбыз башталат. Илимге жаңыдан кол сунган бактылуу жаштарбыз жаш канат. Азаматсыңар балдар. Эми сабагыбызды баштаардан мурда жагымдуу маанай түзүп алалык, Кутмандуу күн досум, кайрылуу күн болсун. Маанайыбыз көтөрүлгөн, канатка толо болсун. Думанын ушул күнү ийгиликке толо болсун. Биз салган баабыз жаман гана беш болсун. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз үй тамгасы жана тыбышы. Бүгүн сабакта силер үй тамгасы менен тааныша аласыңар. Ага карата берилген тапшырмаларды аткарганды үйрөнөсүңөр. Келгиле, үй тыбышын туура айтканды үйрөнүп алалык. Тыбышты биз айтабыз жана угабыз. Ал эми тамганы көрөбүз, жазабыз, окуйбуз. Бул үй тамгасынын басма түрү. Ал эми бул жазма түрү. Бул баш тамгасы, а бул кичине тамгасы. Балдар, биз үй тыбышын тамга менен белгиледик. Кайталайбыз. Тыбыш тамга менен белгиленет. Үй тыбышын айтканда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба тоскоолдукка учурабай ичке айтылды. Демек, үй тыбышы ичке, кыска, үндүү болуп эсептелет. Эми балдар, сөздөргө талдоо жүргүзүп көрөлү. Силер билесиңер, талдоо деген ал сөздө канча тамга, канча тыбыш бар экенин аныктайбыз. Мисалы, күзгү деген сөздү алып көрөлүк. Күзгү деген сөздө канча тамга, канча тыбыш бар. Күзгү деген сөздө 5 тамга жана 5 тыбыш бар. Мына балдар, сөзгө талдоо жүргүздүк. Кана балдар, эми тапшырмаларга көңүлүбүздү бурабыз. Биринчи тапшырма. Кесилген сүрөттөрдү бириктирип бир сүрөт пайда кылуу. Экинчи тапшырма. Сүрөттөр боюнча сүйлөм түзөбүз. Эми балдар, бир аз эс алып, көнүгүү жасап алалык. Эми балдар, берилген сүрөттөрдүн ичинен үй тамгасы катышкан сөздөрдү таап, доскага чаптайбыз.